Дыйканды мээнети кайткан бул убакта Союз мезгилинде кылкандуу дан эгиндерди жыйноо боюнча штаб сүлүп, анда түшүм болбосун деген ниетте кан чыгарылып, жакшы тилек жасалчу. Бул жөрөлгө Сузак районундагы Багыш айыл аймагында дагы деле колго алынып келет. Эгиндин башында ушундай кан чыгарышып, пата алып, эгинибиз жакшы болсун, кампабыз данга толсун, тынччылык болсун деген мааниде аткарылып келген. Бул мынау биз мынау 96 жылдан кийин сал солгундап калды, бирок дагы эле штаб түзүлүп, айыл өкмөт тарабынан дагы эле ушундай иш-чаралар бизде болуп келет. Дайым эле болуп келет. Башка жактарда уга албадык, бирок бизде колго алынган бул иш. Бунун негизги максаты ушу эгинибизди амалесин жыйнап алсак, ушу иштеп аткан адамдарга күч-кубат берсе, аны кампабыз данга толсо. Күздүк оруп жыйноо штабында айыл аксакалдары, өрт өчүрүү, өзгөчө кырдаалдар кызматынын өкүлдөрү чакырылган. Максат өнөктүктүү, тынч, ийгиликтүү, коопсуз жыйынтыктап алуу. Ушундай тартипте баштап атабыз. Эртең менен келип, өрт коопсуздуктарын карап, МЧС кызматкерлери менен, пожарный кызматкерлери менен биргеликте техникалардын баарын коопсуздуктарын карап, ишти баштатып атабыз. Эч кандай техника жаатынан кемчиликтер жок. Аймактарды ирилештирүү реформасынын негизинде Багыш Ленин айыл өкмөттөрү бириктирип, Багыш айыл аймагы болуп түзүлгөн. Биригүүнүн негизинде аймакта айдоо аянттары да көбөйтүлдү. 5500 гектар жалпы айдоо жерибиз бар. Анын ичинде 2000 гектардан ашык сугат жерибиз, кайракы жерибиз, чоорок жерлер. Бүгүнкү күндө 200 гектардан ашык жер орулуп калды. Кече бүгүн башталды штаб. Кочкоралы Курманалиев 1996 жылдан тарта 15 гектар жерине буудай, арпа эгет. Айтымында аба ырайынын жаан-чачындуу келип селге тепеттер үчү коркунучтуу болгону менен баба дыйкандын талаасы үчүн түшүндү алып келди. Быйыл гектарынан 35 тоннага чейин эгин алды. Бирок базардагы баанын төмөндүгү кеткен чыгымдарды жаппай калабы деген күмөн ойдо турат. Өткөн жылы 17-18 сомдон болгон. Наркы жылдары 22 сомдон болгон. 22 сом, 23 сомдон арпа. Будай 20-26 болгон. Былтыр будай 21-22 болду. Арпа 17-18ден болгон. Быйыл болсо 13төн алабыз дейт үйдөн келип. Ага даже жүрөк даже неме бербейт да, ушу өзүң мындай ойлонуп, ушу кетип аткан расходторду эсептесең, өтө неудобный немеде калып атабыз азыр. Чындыгында райондо быйыл түшүмдүүлүк жогору. Кайракы деп эсептелген жерлерден 35-40 центнерден түшүм жыйналууда. Быйылкы жылы Кудай буюрса 3030 гектарга күздүк будай эгиндери эгилген болсо, арпа эгиндери 7000-8050 гектарга эгилген. Жүгөрү 7000 гектарда эгилип турат. Основной быйыл түшүмдүүлүк Кудайга шүгүр. Будайларыбыз 40 центнерден 50 центнерге чейин, арпаларыбыз 30 центнерден 40 центнерге чейин. Бүгүн азыр мына Көгарт айыл өкмөтүнүн, мурунку Курманбек айыл өкмөтүнүн кайракы жерлериндеги арпалар дагы 40 центнерден жогору болуп атат. Мамлекет учурда ар бир райондон мамлекеттик резерв үчүн 1000 тонна буудайды 22 сомдон сатып алууну көздөөдү. Сузак районунун калкынын санынын көптүгү жана кылкандуу дан эгиндеринин көп эгилгендигине байланыштуу райондук жетекчилик көлөмдү көбөйтүү сунушун берген. Гүлжина Мөндөөва, Чыңгыз Абдыкадыров, Сузак району.